Саламатсыздар балдар. Бүгүн Чыңгыран айынын 14-ü. Бүгүнкү темабыз сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү боюнча талдоо. Биздин сабактын максаты сүйлөмдүн баш жана айкындооч мүчөлөрү боюнча бөлүнүшүн бышыктайбыз, сүйлөм түзүү менен аларды талдай билебиз. Адамдык эң кымбат касиеттерибизди сактай билүү менен бирге аралыкта окутуунун эрежелерин туура пайдаланабыз. Тил жүрөктүн тилмечи дейт элибизде. Кыргыз тилин жакшы өздөштүрсөк, башка тилдерди да оңой эле үйрөнө алабызга деп ойлойм. Ошондуктан бүгүнкү сабакка жакшылап көңүл буралы. Сүйлөм мүчөлөрүнүн баары эле сүйлөм түзүүдө бирдей роль аткара берберин жана буга байланыштуу алар баш жана айкындооч мүчөлөр болуп экиге бөлүнөрүн жакшы билебиз. Баш мүчөлөргө жана баяндооч кирет. Сүйлөмдүн башка мүчөлөрүнө грамматикалык жактан багынбай, баяндоочу сан жак боюнча баш ийдирип, ким эмне, кимдер эмнелер деген суроолорго жооп берип, асты түз сызык менен сызылат. Баяндооч ээге багынып, анын ар кандай алабалын жана кыймыл-аракетин туюнтуп, эмне кылат, эмне кылып жатат деген суроолорго жана этиштин суроолоруна жооп берип, асты эки сызык менен сызылат. Ал эми сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрүнө аныктооч, толуктооч, бышыктооч кирет. Аныктооч өзүнөн кийин келген сөздөрдүн сапатын, белгисин, касиетин, сан эретин же кимдир бирөөнө таандык экендигин билдирип, кандай, кайсы, канча, канчанчы же ийгилик жөндөмөсүн, кимдин эмненин деген суроолоруна жооп берип, асты толук сызык менен сызылат. Толуктооч барыш, табыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрүнүн суроолоруна жана ким менен, эмне менен, ким тууралуу деген суроолорго жооп берип, асты үзүк сызык менен сызылат. Бышыктооч кыймыл-аракетин жөнүн, мүнөзүн, ордун, багытын, мезгилин, себебин, максатын, сан өлчөмүн көрсөтүп, кандай, кантип, кайда, канча, эмне себептүү деген суроолорго жооп берип, асты сызыкча чекит менен сызылат. Ал эми азыр айкындооч мүчөлөргө мисал келтирип кетели. Эмгекчил адам карыбайт. Кандай адам? Эмгекчил. Эмгекчил деген сөз аныктоочту билдирди. Суусаганга бекер бер. Кимге? Суусаганга барыш жөндөмөсүн кимге деген суроосу менен түзүлдү. Ал шашып кирип келди. Кантип? Шашып, сын сыпат бышыктоочту билдирди. Мына балдар, биз буга чейинки өтүлгөн тема боюнча кайталап, айкындооч мүчөлөргө талдоо жүргүзө билдик. Ал эми үйгө тапшырма, берилген сүрөт боюнча текст түзүп, сүйлөмдөрдү талдап жөнөткүлө.